Карачай тил 3 класс. Каллай, нееллай деген соруулага жооп эткен сансыз членле. Салам, сабиле. Бүгүнкү дерсибиздин мураты. Сыфат деп неге айтканын эсибизге түшүрүлүкпүз. Айтымны сансыз членлери, кайсыла болгонларын эсибизге түшүрүлүкпүз. Каллай деген сорууга жооп эткен сансыз членлердин үстүнөн сүйлөшүрүкпүз, аладан үстүнөн капарлы болдукпуз. Каллай деген сорууга жооп эткен сансыз членлер айтымда кайсы сөз биlan байланып келгенин аңларыкпыз. Эң биринчи о сөзлөрүнү өтөрүбүздү алды була. Келгиз биз сизни була сыфат деп неге айтадыла? Аны эсибизге түшүрөйүк. Затны ышанын көргүзген, каллай, неелай, кайсы деген сорууларга жооп эткен сөзлерге сыфат дейдиле. Затны ышанын көргүзген десе, показывающий признак предмета. Хар затны да ышаны болот да сөз үчүн. Арю чепкен, каллай чепкен, арю чепкен. Арю деген ол чепкен деген сөзүнө ышаныды, то есть признак. Энди былайда карагыз, портфель деген сөзгө. Портфель деген сөзгө келгиз ышаныла бир айтайык. Маблайда оң жанында мен жазып турам ышаныланы, аланы окуюк да. Sonra har biri neni көргүзгенин аңлайык. Портфель каллай? Улуу, улуу десек, портфельни улуулугун, кичилигин аңлайбыз. Сары, колан десек, каллай бояу биlan боялганын аңлайбыз. Калын десек, буну демеңлилигин аңлайбыз да. Каллайды калын, хуржунлуу десек, калай этилгенин аңлайбыз, хуржунлары көп болганын аңлайбыз. Ауыр десек, ичинде көп зат салынып, ауырлугун аңлайбыз. Хар сөзүнү да малай ышаны болады. Келгиз таныган айтымны членлерин эсибизге түшүрөйүк. Сиз билген айтымны членлерини түплерин сызыгыз дейди. Бу айтымга карагыз. Биз былайда нени билебиз? Биринчи, башчыны танырга керекпиз. Неле? Тамчылары. Бу башчы болады. Энди башчыны не эткенин көргүзген хапарчы. Не эттиле тамчылары? Актыла. Бу хапарчы болады. Түбүндө хапарчыны сызган чеки сызабыз. Бу башчы бла хапарчы, подлежащее и сказуемое, главные члены предложения. Айтымны баш членлери. Энди буладан соруула беребиз. Тамчылары нени? Жаңурну, нени деген сорууга жооп эткен сөзлөрдүн түплерин пунктир батартай эдик, кеткен дерсте өткөн эдик. Актыла неге? Хансха. Кимге, неге, кимни, нени, кимден, неден, кимде, неде деген сорууларга жооп эткен сөзлөрдүн түбүн биз пунктир батартай эдик, кеткен дерсте өткөн эдик аны. Эндиги айтым, былайда биз таныган, андан сора калмады. Кызыл машина кетти. Былайда ненин үстүнөн айтылады? Хапар машинанын үстүнөн айтылады. Не? Машина. Бу башчы болады. Машина не этти? Кетти. Бу болады хапарчы. Башчы бла хапарчыны былайда айырдык. Это главные члены предложения, подлежащие и сказуемое. Энди эки айтымда да танымаган бир сөзүбүз калганды. Аңа сору берге күрөшөйүк. Жашил деген сөзгө калай сору бере алакпыз? Хансха. Калай хансха. Жашил хансха. Көрөмсүз түбү калай тартылады? Толкунлуу сызбла. Бу айтымны сансыз член эди. Калай деген сорууга жооп эткен сөздү. Энди машина калай? Кызыл. Бу да айтымны сансыз члени болады. Калай деген сорууга жооп эткен. Бир карагыз, бу сөзлөргө экисине да сорууну биз кайдан беребиз? Кайсы сөзлөрдөн беребиз? Хансха. Каллай хансха. Жашил хансха. Хансха деген сөз бизде тилни кайсы кесегиди? Какая часть речи? Ат. Бу атты. Аттан соруу беребиз. Машина деген сөз тилни кайсы кесегиди? Атты. Каллай деген сорууну кызыл деген сөзгө
Biz машина деген сөзден беребиз, аттан беребиз. Аны үчүн энди жорукка тыңлагыз. Правила давайте послушаем. Каалай, нелай деген сорууларга жооп эткен сансыз членли айтымда атны, аны маганасында жүрүтүлген сөзлерни ачыклап келедили. Түплери толкун сызба сызылады. То есть к ним задаем вопрос от существительных. Түбүдам мабылай толкунлуу сызба сызылады. Бу текстни окугуз, карагыз. Коянчык. Арю коянчыкны коркак жүрекчиги барды. Аны жумушак теричиги ак да, кара да болады. Узун кулак коянчык чегетте жашайды. Аны кыска жигейчиги барды. Ол коркак жануар чыкты. Коянчыкны өре кулакчыклары эм назик табышны да эшитедили. Булайда бир карагыз. Бу хабарда коянчыкны калай болгонун, коянчыктын үстүнөн калай бир затны биз кайсы сөзлени болуштугу була билдик. Бир карагыз, о сөзлени түплерин сызайык. Көрдүгүзмү? Арю, коркак, жумушак, ак, кара, узун кулак, кыска, коркак, өре, назик деген сөзле булайда бизни, текстибизни арю этерге болушадыла. Көп затын коянчыкны ышанларын бизге айтадыла. То есть признаки. Какой он зайчик? Да, аны үстүнөн бек көп затны биз мабылайда каалай деген сорууга жооп эткен сөзлени болушлугу була билдик. Мабылайда арю коянчыкны, коркак жүрекчиги, жумушак теричиги, ак да, кара да теричиги, узун кулак коянчык, кыска жигейчиги, өре кулакчыклары, назик табышну. Була бу жанында, сол жанында жазылгала, с левой стороны столбик калай деген сорууга жооп этедили. Энди була айтым тилни калай кесеги була байланып келели. То есть какая часть речи, слова, с которыми они связаны. Это какая часть речи? Коянчык, жүрекчик, теричик, коянчык, жигейчик, кулакчыклары, табыш. Была неледиле какая часть речи? Атла. То есть ким, не деген сорууларга жооп эткен сөзле. Имя существительное. Текстин окугуз. Калай сөзле жетмейдиле булайда. Келигиз бир карайык. Үйнү алында гоккала өседиле. Гоккала ийисчик этедиле. Гоккачыкны үсүнө чибин конду. Каска ханста чыңгайды. Göbelekkeli арбазда учуп айланадыла. Энди не зат жетмейди, булайда бир карагыз. Хар сөзүнө да ышаны болса керек эмди? Ышанын көргүзген сөз да, то есть слово, которое показывает признак. Аллай сөзле болсала, биздин текстибиз мындан эсе арю болугат, мындан эсе суратлау болугат, то есть он был бы более интересным, художественным. Келигиз аллай сөзле салып бир көрейик. Үйнү алында арю гоккала өседиле. Ак, сары, көк гоккала иги ийисчик этедиле. Кызыл гоккачыкны үсүнө улуу чибин конду. Жашил каска ханста чыңгайды. Түрлүү колан göбелеккели арбазда учуп айланадыла. Бу сөзлени болушлугу була, биз буланы калай эле боголарын билдик, гоккаланы да, калай ийисчик эткенлерин билдик, калай чибин коңганын аңладык, касканы бояу калай болгонун аңладык, göбелеккели да калай эле болгонун аңладык. Гокканы ийисчигин да аңлаганча болдуңузбу? Энди бүгүн дерсте не затны өттүк. Келгиз анын үстүнөн бир сүйлөшейик. Сыфатны эсибизге түшүрдүк. Сыфат – это имя прилагательное. Калай, нелай деген сорууларга жооп эткенин айттык. Арттан сора айтымны сансыз членлерин кайтардык. Айтымны сансыз членлеринен биз кимге неге, кимни нени, кимден неден, кимде неде деген сорууларга жооп эткен сөзлерни биле эдик. Аланы кайтардык. Аладан сора
Каллай деген сорууга жооп эткен сансыз членлерден хапарлы болдук. Это второстепенный член предложения. Каллай деген сорууга жооп эткен сансыз членле айтымда ат бла байланып келгенлерин билдик. То есть в предложении слова, отвечающие на вопрос «какой», связаны с именем существительным. Сайбиле дерс бошалды. Муну түбүндө мен сизге үй ишигизди ийерикми? Класс ишин эткенден sonra үй ишин да тындырыгыз. Эсен, көрүшейик.